Assalamu alaikum, урматтуу YouTube көрөрмандар. Бүгүн бизде Toyota Avensis унасы. Жүрүп келген уна кокусунан тогу жоголду. Даже приборлордо деле ток жок. Мына зажиганияны бураганда бул жакта жаныш керек, airbag, башка жерлери. Бирок тилекке каршы жок. Мындай абалда эмне кылыш керек? Мындай абалда биринчи биз аккумулятордун тогун текшеребиз. Албетте бизге мультиметр керек. Мультиметр менен аккумулятордун эмесин текшеребиз. Жетиштүү вольту барбы? Өзүңүздөр көргөндөй минусуну минуска, плюсуну плюска. 12.68 көрсөтүп атат. Демек, биздин аккумулятордо заряд жетиштүү. Эми предохранительдерди көрөбүз. Себеби аккумулятордон чыккан, кутусунан чыккан такты прямой предохранительдерге келүүсү керек. Ал үчүн бизде обычный светодиодный контролька керек. Текшеребиз. Демек иштейт. Предохранительдерде ток жок. Албетте предохранительдерде плюс келген жок. Демек, бир жерден үзүлгөн. Бунун көптөгөн себептери бар. Мындай жүрбөй калуусунун, токтун жоголуп кетүүсүнүн көптөгөн себептери бар. Албетте, биз мунун причинасын таптык. Предохранительдерден келген же предохранительге барган проводду карап келсек, үзүк болуп чыкты. Ушул провод үзүлгөнү үчүн биздин унаада кокусунан электр тогу жок болду. Азыр сиздерге улап туруп жүргүзүп көргөзүп беребиз. Мынакей, урматтуу достор, ушул провод үзүлгөн болчу, ушуну уладык. Албетте, улап жатканда сөзсүз минус клеймасын үзүп турдук. Себеби бир жерлерден замкания болуп калуусу ыктымал. Эми текшеребиз предохранительдерде же предохранительдерге ток барганын. Мынакей. Причинасы ушул жактан болду. Эми зажиганияны көрөбүз. Зажигание. Мынакей, достор. Биздин унабыз эми отолот буюрса. Мынакей. Каналга катталабыз. Эгер кандайдыр бир сабак алган болсоңуз, ушул видеодон лайк басып коебуз. Мейли саламатта калыңыздар.